2025-жылдын 26 май күнү Балыкчы шаарында жанага караштуу калыптуу конуштарда жайгашкан бардык 13 орто мектепте акыркы коңгуроо кагылып, 2024-2025 окуу жылы расмий жыйынтыкталды. Таңып байлап коюлур эле бу убакыт. Же токтотуп кое албайсың суранып, муну ушундай касиеттүү күндөрдө жүз көрүшүп турганыбыз чоң бакыт. Быйылкы салтанатта жүздөгөн бүтүрүүчүлөр сүйүктүү мектептери менен коштошуп келечек турмушуна аттанууда. Акыркы коңгуроо салтанаттуу мааракесине Балыкчы шаарынын мэриясынан жана шаардык кеңешинин 40тан ашуун өкүл мектептерге бөлүнүп барышып, бүтүрүүчүлөрдү жана мугалимдерди куттукташты. Шаар боюнча өткөрүлгөн майрамдык иш-чаралар өзгөчө салтанаттуу жана жүрөк толкутарлык маанайда өттү. Ар бир мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн өзгөчө сценарийлерди даярдап, чыгармачылык менен коштолгон куттуктоолор жана маданий программалар уюштурулду. Салтанаттуу күндө Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу жана мэрдин орун басары Аманат Тукунов Жомарт Бөкүнбаев атындагы номер 2 мектебинде өткөн акыркы коңгуроо аземине катышты. Мэр өз сөзүндө билим берүү тармагындагы жетишкендиктерди белгилеп, бүтүрүүчүлөрдү чоң турмушка болгон алгачкы кадамдары менен куттуктады. Окууну бүтүп аткандарга алдыда ийгилик кааламакчымын. Окууну бүтүп, ушу студент болчулар студент болот. Кудайым буйрса алдыда Кудайым окууларына ийгилик берип, иштей турган иштерине берекесин берсин демекчимин. Ошол эле учурда Балыкчы шаардык кеңешинин төрагасы Дастан Аманалиев Саякбай Каралаев атындагы номер 6 мектепте бүтүрүүчүлөр менен жолугуп, алардын жашоосундагы бул маанилүү күнгө күбө болуп, куттуктоо сөздөрүн арнады. Кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, бүгүн сиздер үчүн эң чоң күн. Мектеп менен коштошуп, чоң турмушка аттанып жатасыздар. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, жолуңар шыдыр болсун, сапарыңар байсалдуу болсун, ак жол сиздерге бүтүрүүчүлөр. Бүтүрүүчүлөр сахнага чыгып, балалык кез менен коштошкон куттуктоо ырларын аткарып, эскерүүлөр менен бөлүшүштү. Классташтар жана сүйүктүү мугалимдер менен коштошуу көз жаш менен коштолду. Өзүм да мектепке жаңы аттанып, ушул кесипке жаңы кирип аткан учурда ушул классымдагы 1-класска аттаган болчу. Быйыл бүгүн эми 11-класста бүтүп отурушат. Алгачкы окуучулар жүрөктөн кетпейт экен. Өзүң балдарыңдай болуп, ушул мектепке чоң сумкаларын көтөрүп алып келген күндөрү эсимде. Ушул классыма ден соолук каалайм, өмүрлүү урушсун, жолдору ачык болсун, ушулардын ийгилигин көргүм келет. Быйылкы бүтүрүүчүлөрдү алдыда чоң сыноо, мамлекеттик экзамендер, жогорку окуу жайларына тапшыруу, кесип тандоо сыяктуу чечүүчү учурлар күтүп турат. Билимге болгон умтулуу, аракет жана эмгек алардын келечектеги ийгилигинин башаты. Жалпысынан 11 миңге жакын окуучуларыбыз ийгиликтүү окуусун аяктап жатышат. Ошо менен биргеликте 11-класстын окуучулары 400дөй бүтүрүүчүлөрүбүз болот. 9-класстан 900гө жакын окуучуларыбыз буйрса 9-классты ийгиликтүү аяктап жатышат. Мен окуучуларыбызга ийгиликтерди каалап кетет элем. Себеп кесипти тандоо бул абдан чоң кадам. Азыркы учурда мына биздин окуучуларыбыз экзамендердин алдында турушат. Мен биздин окуучуларга каалап кетет элем, ошол экзамендерди буйрса ийгиликтүү тапшырып алышсын. Барыңыздарга ийгилик. Мектеп директорлары жана мугалимдер жыйынтыктоочу сөздөрүндө бүтүрүүчүлөргө ыраазычылык билдирип, ийгиликтүү келечек каалашты. Быйылкы окуу жылы мектебибиз үчүн жемиштүү жылдардан болду десем жаңылышпайм. Окуучуларыбыз мугалимдерибиз менен биргеликте олимпиадалардан, спорттук иш-чаралардан, ошол менен катар эле коомдук ар кандай өткөрүлгөн иш-чаралардан байгелүү орундарга жетише алдык. Бардык бүтүрүүчүлөргө ак жол каалайм, келечектери кең болсун. Эмне кааламакчымын, бүгүнкү бүтүрүүчүлөргө ак жол, силердин мына жакынга келе жаткан ОРТ тесттериңер көптөгөн бийиктиктерге жетсин, силерге даңгыр жол, келечегиңер кең болсун, урматтуу биздин бүтүрүүчүлөр. Деги эле бүтүрүүчүлөрдүн майрамы эмес, бүгүнкү биздин мугалимдердин дагы майрамы, сиздерди дагы бүгүнкү майрамыңыздар менен дагы куттуктап кетмекчимин. Акыркы коңгуроонун назик күнү менен коштолгон бул майрам бүтүрүүчүлөр үчүн түбөлүк эскерүү, ал эми ата-энелер жана мугалимдер үчүн сыймыктуу көзөрмөн болуп калды. Бүгүн аябай токундан өтөбүз, 11-класста өтөбүз. Эми сагынабыз школаны.
барлык мугалимдерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин ысык суубузга чыдап 11 жыл окудук, ошол 11 жылга тең чыдап келаткандарына. Ошол бизди окуткан 11 жыл бою мугалимдерибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол алда тапшырган орутубузду да ийгиликтүү, балыбыз жакшы чыгып берип, буюрса ошо мугалимдерибиздин ата-энесинин үмүттөрүн актап, өз каалаган кесипке тапшыра алсакпы деген ойлор. Классташтарым алдыдан ошол өздөрүнүн кесиптерин таап, жашоодон жаңылышпай, жашоо тагак жол болот дегендей, ошолордон сыноолордон өтүп, алар дагы ошол өзү каалаган кесипте иштеп окуса экен деген үмүттөр, ойлор.